Ашырали Абдурахманов бул үйдө жашаганына 50 жылга чукулдап калды. Ал үйүнүн жанындагы 27 чарчы метр жер тилкесине дүкөн жана чач тарачкана курдурган. 2017 жылдан тартып Кыргыз темир жол тарабынан дүкөндү бузгула. Мыйзам боюнча темир жолдон имараттар 12 метр алыстыкта болуш керек деп келишүүдө. Ал эми Ашырали Абдурахмановдун дүкөнү темир жолдон 14 метрге жакын алыстыкта жайгашкан. 17 жылдан бeri üzülmese hat geliyordu. Yüğünün buzulsun diyordu. Buzamız da geliyordu dedim. Üyde oralıga temir yolundan diyor. Onun için 60 çıkıyordu. Onun için 60 çıkıyordu. Bir ayda 2 metre, 3 metre hat geliyordu. Buzasan diyordu. Ne kılışımız gerek? Учурда Абдурахмановдордун үй бүлөсүндө 11 адам жашайт. Кыргыз темир жолдон чыккыла деп күналыс адамдар келет. Алар кыш мезгилинде кайда бармак элек деп кабатыр. Şu qayrilib nima qilinglar? Bu qarigan chog'ida hozir uy solish oson emas. Qish kunida hammani chiqarib olib qayerga boramiz? Hozir uy solish oson bo'lmasa, qiyin bo'lsa, arzlanadigan yerlarimiz qolmadi. Shuning uchun biz sizlar mana shu televideniyega ilojimiz yo'q, qayrilishga majbur bo'ldik. Sudlar buzilsin deblar chiqarib qo'yapti, qaror chiqarib qo'yapti. Shunga siqilib biz manaqa bo'lib kelyapmiz-da. Bu ota-onamga qarasam iching og'rib ketadi. Bular qayerga boradi? Necha yil bo'lgan bu yerda yashaganimizga. Men mana shu yerda cho'ngayganman. Бул талаштуу жер тилкеси боюнча жашоочулар Ош областынын райондор аралык сотуна бир нече жолу кайрылышкан. Бирок алар катты кайра кайтарышкан. Андан кийин Ош облустук экономикалык сотко кайрылышкан. Алар аныктамасына убакыты өтүп кеткен деген жоопту беришкен. Эми азыр жогорку сотко, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кайрылып атабыз. Ушу мөөнөтүнү жаңы ачылган жагдайлар боюнча мөөнөтүнүн калыбына келтирип, кайра ушу ишти карап, мыйзамдын чегинде чечип берсин деп. Мыйзамдын чегинде чечилбеген деген себеби бул неме Ош областык райондор аралык соту өзүнүн чечиминде жанакы юридикалык күчү жок токтомго шылтама кылып, шилтеме кылып, анан кийин жанакы Кыргыз Республикасынын архитектура агентствосунун приказына шылтама кылып токтом чечим чыгарган. Бул жакта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна көңүл бурбаган. 2017 жылы мэрияга Кыргыз темир жолу тарабынан эскертме келген. Анда Ташкент, Жалал-Абад, Бишкек темир жолунун территориясына мыйзамсыз чыгып кеткен курулуштар алынсын делген. Уже мыйзам бузушулук болуп эсептелет. Темир жол өзүнөн өзү апарып, биздин макулдугусуз сотко берип, ошону чечим чыгарып койгон. Ошону эми ана шаардын тургуну болгон үчүн ушул Ашыралиев аксакал бизге көптөгөн маселе менен кайрылды. Эми bundan kийинки жүрүштөрүн ушу бир мыйзам чегинде карап берсе. Себеби бул үй биз мындай тактап көрсөк 12 метрден жогору болсо, темир жолдун госактысы боюнча мен көргөнүмдө 12 метр деп көрсөтүлгөн сотто биз ого каршы чыкпасак, анан эми карай турган болсо, баарына мыйзам чегинде караса. Бул боюнча Ош облустук райондор аралык соту иш мөөнөтүнөн өтүп кеткендигине байланыштуу иш кароосуз кайра кайтарылгандыгын айтат. Алардын территориясында болгон аймактарды пайдаланууга же колдонууга берилүү бул алардын ошолордун өзлөрүнүн талаптарына, тартиптерине ылайык жүргүзүлөт деп көрсөтүлгөн. Бирок ага карабастан бул жердегилерге ушундай токтом кабыл алынган. Мунун негизинде Ош областынын райондор аралык соту административдик доогердин доорусу канааттандырылып, жогоруда да чечимди кабыл алынган. Бүгүнкү күндө доогер Ош областык сотуна кайрылган, бирок апелляциялык даттануу өтүп кеткенине байланыштуу иш кароосу артка кайтарылган. Ош облустук райондор аралык сотунун кызматкерлеринин айтымында бүгүнкү күндө аталган иш жогорку сотто каралууда. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.